Сооротуучу Кудай. 29-октябрь. Көпчүлүк чыр-чатактарды болтурбай койсо болот. Бирок көпчүлүк учурда адамдын текебердиги, өзүнүкүн бербестиги ойноп кетет. Кимдир бирөө чатакты баштаса, экинчиси аны улап, өрбатып, күчөтүп жиберет. Албетте, кордоп жаткан, кемсинтип жаткан адамды көтөрүү кыйын. Бизге бир сөз айтса, 5 сөз жооп кайтарабыз. 5 сөз айтса, 10ду кайтарабыз. Бирок кээде Кудайдын алдына моюн сунуу менен адамга каршылык көрсөтпөй, анын кылган жамандыгына жамандык менен жооп бербей коюу мүмкүн. Биз өзүбүздүн табиятыбызды, мүнөзүбүздү билип, убагында токтошубуз керек. Акылдуу адам ар дайым чатакты улантып кетпөөнүн жолун табат. Ыйык жазууда тынчтык орнотуучулар бактылуу деп жазылган. Бул жерде чыр-чатактын кыйратуучу күчүн түшүнгөн жана мүмкүн болушунча чыр-чатакты чечүү үчүн ар тараптуу аракет кылган адамдар жөнүндө айтылган. Тынчтыктын адамы болууга жардам бере турган сапаттарды өрчүтөлү.